Анар Кичи районундагы 8 көп кабаттуу үйдө балдар ойночу аянтча жок. Бул үйлөрдүн курулганына мындан 24 жыл болду, бирок андан бери эч кандай көңүл бурулбай келет. Көп кабаттуу үйлөрдүн алдында балдар ойночу эч нерсе жок. Мындагы балдар көлчүктөгү сууларды кечип, ылай тебелеп жүрүшөт. Оюнга кызыккан өспүрүмдөр башка үйлөрдөгү аянтчаларга барып, кээде кагуу жеп жатканын айтышат. Үйдөн чыкпай эле отурабыз, пура кармашат, ылай кармашат. Ошо биз ойной турган эч нерсе жок, анан башка домдорго барсак, ал жактан айдап салышат бизди. 10-домдогулар өзүңөрдүн дворуңарга куруу алгыла, же мындай кыла албайсыңар деп бизди айдап салышат. Экинчи домдорунда айдап салышат. Анан ойной турган жер жок, анан ошо куруп берсе жакшы болот эле да. 8 жаштагы Раянанын бир сиңди, бир иниси бар. Алар 3-кабатта жашагандыктан сыртта ойноону каалашат. Бирок ага шарт жоктугунан ата-энебиз кооптонот дейт. Эшикке чыгайлы десек, ушул жерде машиналар көп өтөт. Чыгайлы десек, апам да чыгарбайт. Үйдө зеригип отурабыз, кийин эшикке чыксак, башка площадкаларга барсак, аяктагылар бизди айдайт. Балдар ойночу аянтча жок делген аймакта 1000ден ашуун жашоочу бар. Аянт куруучу жай 24 жылдан бери бош жаткандыктан, 1-кабаттагылар ээлеп олтуруп, таар болуп да калган. Аны ер тозулган. Мына жактан мусор жактан келген машиналардын баары ылайдын баары буяка келишет. Мына көрүп атасыңар, баары ылай, мындай эме. Мына жак тозулган. Скорый келсе мына жака өтө албайт да, жолдордончу. Анан ушундан өтөт, мындан мусор менен келип мындан өтүп кетет. Мына жерлери жолдорубуз бузулган. Балдар ойнойт турган жерибиз жок. Бул жерде машина вообще бүт эле стоянка болуп кетет бул жердечи. Баланы эч жерде ойното албайсың, ылай, жолдор мындай бузук. Башка домдорго бар ойнотобуз. Мисалы Анар 2де бир не былтыр болсо керек койдурган, жаңы курушкан. Ошол жерге ойнотобуз, бирок ал жерде жашоочулар деле бизди эми жакшы көрбөйт да. Өзүң балдарың ойнотот атсаңчы. Кээде төлөкөн аркы жолго өтүп төлөкөндө ойнотобуз. Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө балдар ойночу аянтча дээрлик жок эсе. Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыкка балдар ойночу жай куруп берүү тууралуу 200дөн ашуун арыз келип түшкөн. Ар бир аянтчага 1 миллиондун тегерегиндеги акча керектелет. Бюджет тартыштыгына байланыштуу бул жылы шаардык мэриядан 6 миллиондон ашуун акча каражатын сураган. Ушу биз курган балдар аянтчасын жакшы кабыл алышпайт да. Баягы койгон отуруштардын үстүнө чыгып отурушат, качеларды сындырып аракет кылып аткан бала экен. Бирок ошо кородогу жоопкерчиликтүү адамдар ошо жакшы маани бербей жатат да. Ошону эми жакшы неме кылса болот эле. Биз жакшы ой менен кылып берсек, анан сындырып башка кылып атышат да. Капиталдык курулуш башкармалыгынан билдиришкендей, аянтчасы жок үйлөрдүн баарын эле балдар ойночу жай курууга болбойт. Анткени көпчүлүк 1-кабаттын жашоочулары менчиктештирип алышкан. Мындан улам жер маселеси да чечилиши керек. Адина Досумбетова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак.